Будильник. Саат эртең мененки 7. Дароо туруш керек. Антпесе кечигебиз. Сиңдим экөөбүз түнкү уйкудан эс алсак да, уйкубуз канбаса да дароо турабыз. Бул нерсе адатка айланган. Уйкуң канбаса да мектепке баргандан кийин ал жактагы ызы чуудан аны унутуп деле каласың. Кара форма, ак фартукту кийип, кызыл пионерский галстукту тагынып, чачыбызды экиге өрүп алып, сиңдим чай ичет, а мен 10 мүнөт күзгү каранам. Ошентип үйдөн чогуу чыгабыз. Кышкысын бул учурда эшик түн ортосундагыдай караңгы болсо, жаз же күзүндө элдер эбак туруп, күнүмдүк тиричиликке киришкен болот. Кайсыл учур болбосун, бизге окшогон мектеп окуучулары оор жеңил сумкаларын асынып, алда артта болуп, чаржайып мектепти көздөй бара жаткан болот. Жолдо катар берки класста окуган кыздар менен жолугуп, математикадан эмне тапшырма бергенин, анын аткарганын сурап, жообун салыштырып, кыргыз адабияттан ырды жаттаганын, биологиядан жаңы өткөн теманы түшүнбөй, тапшырманы айтып бере албай, эжейден уруш жегенибизди жаңылык кылып сүйлөшкөнгө жетишебиз. Демек, мектепке чейинки жол узак, а биз үчүн жакын эле. Кобурашып отуруп бат эле жетип калабыз. Мектептин дарбазасына жеткендеги көрүнүш да бир сонун. Бир уюкка чогулуп кирип бара жаткан кумурскалардай. Мектептин ар тарабынан келе жаткан окуучулар баардыгы бир эшиктен киришет. Класска киргенде сөзсүз бир экөө болбосо, мектеп боюнча жалгыз мен келгендей кандайдыр бир боштук пайда боло түшөт. Тескеринче, баары келгенден кийин кирсең да, элдин баары сени карап, центр внимания боло түшөсүң. Мындайда ыңгайсыздык жаралат, себеби кандайдыр бир жаңылыкты укпай, замандан артта калгандай сезимдер пайда болот. Мугалим киргенге чейин класстын ичи кымгуут. Кечээ түштөн кийинки убактан баштап, бүгүн таң атканга чейинки жаңылыктарын айтышкан курбулар. Кечээ кечинде СМС жазбай койгон жигитине таарынып, ага өчүшүп Б класстагы бала менен жанаша кобурашкан кыз. Ата-энеси жаңы алып берген телефонуна мактанып, кайра-кайра сүрөткө түшүп жаткандар. Үйүнөн жетишпей калып, курбусуна чачын өрдүртүп жаткандар. Кыскасы, ар бири өзүнүн иши менен алек. Мугалим класска киргенден баштап, ар ким өзүнүн ордуна отуруп, башка класстан келгендер негедир кеткиси келбей, кетсемби, кетпесемби, чыксамбы, чыкпасамбы деп босогодо алды артын карап, эжейдин кубалаган сөзүнөн соң гана айла жок эшикти акырын жаап өз классына кетет. А бизде сабак башталды. Башыбыз досканы караганы менен көзүбүз терезеде. Сыртта аскерге чейинки даярдыкты алып жаткандардын сабагы биздин математикадан кызыктуураак сезилет. А кээ бирөөлөр үчүн жактырып жүргөн жигиттери жүрөт. Аларды караган өзүнчө эле 45 мүнөттүк бакыт. Тапшырма аткарбай келгендер ордуларынан туруп алып, эжейден математика бул жашоо экенин угуп жатышат. Ал эми аткарып келгендер беркилерге сыр бербей, эч нерсе укпай, китептеги жаңы формуланы тиктеп, мамлекеттик маселени чечип жаткандай кабак бүркөп отурушат. Эгерде сабак ушул өңдө башталса, анда аягына чейин ушундай өтөт. 45 мүнөт 4 жыл 5 айга созулгандай, улам саатты карап, 3 күн тамак ичпеген кишидей бозоруп чыдабай кетебиз. Ал эми кээде эжей тапшырма текшербей, биз билген жеңил эсептерден берип, тынч отуруп тургула деп чыгып кетсе, анда бизге майрам. Кайрадан бая кабал башталат. Парталаш кошуналар чогула калып, кимдин үйүнө канча сомдон чогултуп конокко отурууга камынып, же болбосо 6-күнү түштөн кийин спорт залга дискотека уюштуруу үчүн колонка сураштырып баштайбыз. Бирок ар бир класста белгилүү бир сабактын күйөрмандары болот эмеспи? Тынч отургулачы деп бир кыйкырып алып, кайрадан эсеп чыгаруусун уланта берет. Телефондон укмуш кыз-жигит болуп жүргөндөр перемена учурунда бири-бирин көрүп калса, таптакыр тааныбаган же көрбөгөн кишиче акырын жылмайып өтүп кетет. Болбосо ал экөөнүн сүйлөшүп жүргөнүн мектеп бүт билет. Ал экөө өздөрүнөн жана курбуларынан башка эч ким билбейт деп ойлойт окшойт. Ал курбусунун да башка дагы бир курбусу бар экенин баамдабаса керек да. Кыскасы, бир күндө ушул сымал окуялар 6 жолу кайталанып, эртең мененки кумурскалар кайрадан уюгунан чыга башташат.
Кээ бири малга чөп салып сугарыш керек деп шашып кетсе, кээ бири курбусу менен кубурашып жай баракат басат. А кээ бирлер 5-6 чогулуп алып, мектептин жанындагы дүкөндөн бир баштык вафли менен жуша салып, бири-бирин тамашалашып, айылды жаңырта каткырып туруп калышат. Кыскасы ошентип жүрүп, азыркы курагыбыздын жарымы өтүп кеткен турбайбы? Аңгемени жазган жана окуган Адилетова Айзат.